беребиз. Эгер мына ошол иштерди аткарган болсоңуздар, Аллах Таала сиздерге динге бекем болууга жардам берет. Аллах Таала Кур'анда айткан: "Юсаббитуллаху аллазина аману бил каули сабити фил хаятид дунья ва фил ахира". Аллах Таала ыйман келтирген мусулмандарды бекем сөзгө, ыйманга бул дүйнөдө да, ахиретте дагы бекем кылат деп вада кылган. Динге бекем болуу үчүн аткарыла турган көнүгүүлөрдүн биринчиси зикруллахи таала. Аллахты эстөө. Эгерде биз дайым Аллах Тааланы эстеп жүрө турган болсок, Аллах Таала биздин ыйманыбызды кубаттуу, күчтүү кылып, жалкоолуктан арылтып, динге бекем кылат. Аллах Таала Кур'анда айткан Бакара сүрөсүндө: "Фазкуруни азкурукум", мени эстегиле, мен силерди эстеймин деген. Аллах Таала өзүнүн эстөөсүн шарт кылды, пенде сен эстегин деп. Эгерде биз Аллах Тааланы эстей турган болсок, Аллах Таала биздин ыйманыбызды күчөтөт, бизге жардам берет динге бекем болушубуз үчүн.